токтосуна кетсе эле мен звезда болуп кетем дегендер көп эле болчу да. Мен да ыйлайм. Белгилүүлүккө каалап келген эмесмин да. Кайтылып болайын деп чечтим. Ой, токтосуна болсоң өзүңө ийгиликтүү болгондон кийин сындым. Мен мурда ушунчалык адамдардын көзүн карачумун. Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналымдын жалпы көрүүчүлөрү. Өзүңүздөр көрүп тургандай, менин жанымда мен абдан күткөн, көптөн бери макулга албай жүргөн сүйүктүү эжекем келип отурат. Нурзат Токтосунова, саламатсызбы? Саламатсызбы? Ийгиликтүү айымды эки фактор ийгиликке жетелейт экен да. Бири бул адамды сындырган, арданткан учурлар болсо, экинчиси тескерисинче аны колдогон жана ошол адамга ишенич берген экинчи фактор экен. Сизге кайсыңыз көбүрөөк жакын? Мага экөө тең эле жакын эмес го, себеби мен кийинчерээк сындым. Ийгиликтүү болгондон кийин сындым. Анан ага чейинкисин баягы бала чактагы мен азыр ойлоп көрсөм, ийгиликке жетүүдөгү кыялым мен апама гана жакшы кийимдерди алып берип, ошол учурдан пайдаланып, ошо айымдарга да айтат элем, балдарды бактылуу кылыш үчүн өзүн аял бактылуу кылыш керек да. Анан мен ушу апамдын ыйлаганын көрүп, мындай кээде жанында болгондо аябай кыжалат болосуң да, сен өзүң кичинекейсиң, колуңан эчтеке келбейт. Ал эми күйөөсү экөөнүн, атам экөөнүн мамилеси экендигин мен чоңойгондо түшүндүм да. Анан ошол учурларда мен аябай жакшы иштегим келчү эле, ийгиликке жетким келчү эле, анан жакшы кийимдерди сатып бергим келчү эле, мен менен сыймыктанышын каалайт элем. Анан ошол тилегимди Кудайым берди. Сиз айткан алда сөзгө кошулам, эгер үйдө энеңдин маанайы жок болсо, үй ушунчалык караңгы болот. Ооба. Сиз сындым деп атпайсызбы? Сиз жолукка келгенге чейин теледе, экран, сахнада мындай жылдыз элеңиз жанып турган. Анан бир убакытта мындай алыстай түштүңүз да? Ооба, ошол сиз мен алыстай түшкөнүмдө сиз чакырдыңыз да. Анан мен качып баарынан мындай жамынып алдым да, жана төө куш башын кумга саят го, ошондой болуп бир аз пауза алайын дедим, себеби бардык нерседен чарчап кетесиң, анын үстүнө жеке жашоомдо ош кыйыштар ар кандай, анан элдердин сөздөрү деген болот. Бирок Кудайга шүгүр, мисалы көп жыл аралыгында алып бардым, ошол алып барганда бир дагы жол жумушума эч кандай бир дагы адамдын жумушума болгон жаман сөзү болгон эмес да. Жумушумду жакшы аткардым. Анан ошол эле учурда баягы жаңылыштык, ар кандай нерселер болуп кетти. Анан сен чалганда айтпадым белем, ай, тажап атам, кое турчу кичине депчи, ошол айткандай болуп, бир аз ошол анын үстүнө наристелерим да кичинекей болду, боюм да бар болду дегенде, анан ошентип бир аз пауза алайын дедим да. Анан жалпы эле аялга ошол нерсе керек деп ойлойм. Себеби биз баары бир эркек үчүн берилген бул жумуш, өтө көп иштөө деген жумуш. Анан өтө көп иштеп, ийгиликтүү аялдарды карасаң бир нерсе жетпегендей боло берет. Эмне жетпейт? Ошол кичине эс алуу жетпейт, өзүн кароо жетпейт. Себеби биздин табиятыбыздан өтө көп эркекче иштеген нерсе туура эмес экен. Биз көбүрөөк аял сыяктуу өзүбүздү сезишибиз керек экен. Ошентип жакшы эс алдым. Кудайга шүгүр. Азыр ошол кичине азаздан чыгып, иштеп коюп, кайра үйгө барып коюп, ушинтип тиги экөөнү чогуу алып кеткенге аракет кылып атам. Учурда менин каналымдын да максаты ошол, айымдарга жардам берүү, сиздей болгон айымдардан маектерин угуп, бир аз да болсо пайда алса деген тилегим бар. Анан ушул айымдар учурда өзүн абдан изденүүдө, өзүнүн үстүнөн иштөөдө, өзгөрүү бир жерден башталат экен да, бир кадам таштап. Сизде ошол кайсыл учур болду? Жеке жашоомдогу кыйынчылыктан ойлодум да, эмнеге мындай болуп атат, эмнеге деп, анан кой өзгөрүп баштайын, кой окуп баштайын деп, мындан ошо бир канча жыл мурун баштадым эле. Көрсө өзгөрүүгө, өнүгүүгө убакыт өтө көп. Өзүңдү казууга, өзүңдү билүүгө, таанууга көп эле убакыт керек экен. Жаратканды тааныйсың, анан кийин өзүңдү тааныйсың дегендей мыйзамдарды карайсың, адамдын табиятын карайсың, адамдарды түшүнгөнгө туура келет. Ошондо дагы аягына чейин түшүнө албайсың. Анан мисалы азыр карап туруп кээде бир сабак алабыз дейбиз го, ар кимдин өзүнүн жашоосу болот да, бириники бирине калпка келбейт да, окшошпойт. Анан мисалы мындай кылгыла дейин десең дагы сеники индивидуалдуу да, сеники башка бирөөгө жараган нерсе, методика сеникине жарабай калышы мүмкүн да. Ошол сыяктуу күнүгө изденүү менен, күнүгө ошол бир жашоону үйрөнүү менен, бактылуулукка умтулуу менен жашайт экенбиз. Бонус. Бул супер фишка. О байланышын колдонобуз. Бонус алабыз.
кофе ичебиз, бонус алабыз. Сүйүктүүлөрүбүзгө гүлдесте тартуулайбыз, бонус алабыз. Үй бүлө үчүн сатып алууларды ишке ашырабыз, бонус алабыз. Өзүбүздү эркелетебиз, бонус алабыз. Анан бонустарды каалаган нерсеге жумшайбыз же телефондун балансына которобуз. О бонустар мына ушинтип айланып жүрө берет. Өтө эле жөнөкөй, өтө эле пайдалуу. Баймабай эле айымдар менен жолугушуу уюштуруп турат экенсиз. Айымдар келгенде эмнелер жөнүндө сүйлөшөсүздөр, эмнелерин айтып келишет айымдар? Мен көп жылдан бери консультация кылам. Дипломдуу психологмун да. Анан айымдар тиги эмне жөнүндө көп кеп кылат. Көбүнчө жалаң мага келген эле эмес, жалпы эле айымдар. Мен чай ичишкен айымдар бар, мен жолуккан айымдар бар, мага жеке каттарды жазган айымдар бар дегендей. Анан баарыбыз эле жашоодон бир нерсе каалайбыз да. Эмне каалайбыз? Баарыбыздын эле ички претензияларыбыз бар. Баарыбыздын эле өзүбүздүн чийип алган нерсебиз бар, ошого окшошпогонубуз бар. Ошондуктан мага келген айымдардын сүйлөшкөн көбү эгер баары жакшы болсо ал үйүндө эле отурмак да. Демек келип атат, аракет кылып атат, окуйын деп атат, билим алып атат, изденип атат. Анан кыргыздардын бир эле мындай нерсеси бар да. Биз сөзсүз мындай бир ыза болгондо же экинчи аял алган атам дегенде же ушундай бир жаныңа күч келгенде анан мен өзгөрөм деп баштайт да. Ага чейин жөн эле туруп өзүбүз өзгөрүп кетти деген жок да. Ошондуктан турмуштун мушун алып туруп анан бир чоң таасир болуш керек экен да. Сиз айтып атпайсызбы, дипломдуу психологмун депчи, бирок сиз ал окууну окуганга чейин эле ушул чөйрөдө жүрүп, канчалык бир деңгээлде психолог болуп даярдалып чыксаңыз керек. Ооба. Мен 2012-жылы Нур Академияны ачканда мага балдар келди. Көп учурда ораторлукка эмес, алар тартынчаактыктан арылууга, ал психологиялык жардамга келерин түшүндүм да. Башкача айтканда, адамга комфорттуу эмес азыркы турган орду, жашоосу, анан бир нерсени өзгөрткүсү келет да. Ошондуктан алар изденүү аркылуу ушул жака келишет. Анан келип жакшы сөз угуп, кубатталып, ай мен сага ишенем, ай бар деп биз эң жакын адамдарыбыздан кээде ошондой колдоо сөздөрдү күтөбүз, бирок ала албайбыз да. Бул өтө маанилүү. Ошондуктан мен аларга айтам, дай кара жандарым, учкула. Менден да бийик учкула. Меники чек эмес. Силер бир күнү токтосунадан ашып кеткиле. Анан ал ойлойт да, мүмкүнбү ошондой депчи. Мен айтам, мүмкүн. Мен психологияга жолум 2012-жылы башталган. Ошондо түшүнгөм, биз адамдарга жардам беришибиз керек экен. Адамдарга жардам берүү аркылуу өзүбүзгө жардам бериш керек экен. Себеби ойлойсуң да мындай, паланчада телегей тегиз, түкүнчөнүк аябай жакшы болуш керек деп, бирок ар бирин сүйлөшүп отурсаң, ар биринин өзүнүн көйгөйү бар, өзүнө чакчы. Өткөндө Эркинге барып экөөбүз сүйлөшүп анан күлүп атпайбы? Деге, ай, азыр менин өзүмө чак көйгөйүмдү азыр айтсам ыйлайсың сен. Сенин көйгөйүң, анан анын да көйгөйү бар депчи. Ошол сыяктуу көйгөйсүз адам болбойт да. Бул эми турмуштун сыноолору, ошол сыноолорду биз татыктуу жеңгенге аракет кылышыбыз керек да. Нур Академиясын айтып калдыңыз. Анан учурда баардык эле билгенде эле, билбегенде эле, колунан келгенде эле мындай курстарды өтүп жатат, адамдарды үйрөтүп жатат бир нерсеге. Канчалык деңгээлде ал деле туура, бирок сиз мындан 10 жылга чукулдап калыптыр. 12 жыл болду. 12 жыл. Ошондо эле арканды алыс таштаган экенсиз да. Ооба. Ошондо Өмүрбек Андарбеков айтып коет. Бул бизден 10 жылга алдыга ойлонот. Мен ошо жакында 2 жыл мурун айтат. Мен бир курс ачайын деп карасам эле Нурзат 10 жыл мурун ачып койгон экен деп тамашалайт да. Ушул сыяктуу аябай жакшы чечим болгон экен. Мен көптөрдү көрдүм да, мен бышайын, мен билим алайын, мен үйрөнөйүн, анан үйрөтөйүн деп жүрүп, караса эле 40-ка 50-гө чыгып кеткен болот да. Албетте мен мектеп ачканымда мага ошол телевидениянын профессионалдары, чоң эле эжелер, 40 жыл, 50 жыл иштеген эжелер аябай каршы чыккан да. Аябай кодулашкан, мисалы Нурзат, сен деген мектеп ачкан турбайсыңбы деп, анан ооба десем, өзүң окубайсыңбы деген да. Тебе бы самой учиться депчи. Анан ыйлагам, ошондо да жакын досторум мага айтып, ыйлаба, алар ушул өмүр бою ушул өзүнүн билим илимин алып кетет аркы дүйнөгө. Сен бөлүшүп атасың депчи. Мен бөлүшүү аркылуу да үйрөндүм да. Бул ченебеген туура жумуш болгон экен да. Демек, баягы биринчи эле лицензия алганым. Лицензияны алып атканда, лицензия берип аткандар билим илим министрлигичи. Анда да мага мындай көп адамдар жардам берип ушинтишти. Анан билим илим министрлигине барганда
сенин көзүңдүн күйүп атканын көрүп буга берели дегенбиз дейт да. Себеби мен ал убактачы акча табам деп ачпаптырмын да, акча жөнүндө такыр ойлонгон эмесмин. Мен даже баасын мынча коем деп да ойлонгон эмесмин. Менде ушунчалык бир сезим болгон. Мен өзүм айылдан келдим. Мен өзүм орусча билбейт элем, англисче билбейт элем, бирок мен азыр англисче эркин сүйлөйм, түркчө эркин сүйлөйм. Мен ошондой кыла алам, мен өзгөртө алам жашоону деп. Анан аябай амбициям, азыр амбициям уже кичинерде, азыр бала үчүн жашап калдым. Эне болгондо бир аз жумшарасың. Ооба, анан 2 балам мени жашоого үйрөтүп баштады уже. Ошондуктан азыр ал амбициялар жок, бирок балким уктап атат бир жерде. Эч нерсе дей албайм. Эртеңки күнгө эч кандай гарантия жок. Эртең биз жашайбызбы деген дагы нерсе бар да. Ошону ойлонбой эле өтө турмуштун тим эле мындай бул дүйнөдөн өтпөчүдөй болуп кетет экенбиз да кээде. Ошондуктан баардыгы орду менен болду деп ойлойм. Анан азыр дагы ойлонуп, азыр дагы кандай кылсак экен, азыр дагы кандай нерселерди кылсак экен деген тынчсыздануу эмес, умтулуу менде дайыма бар. Өзгөрүүлөр, көйгөйлөр тууралуу сөз болуп кетпеди. Анан белгилүү адамдардын артынан ар дайым ушак сөздөр ээрчийт. Андай нерселерди сиз кантип жеңесиз? Мындай айымдар бир аз назигирээк болот, алсызыраак болот дегендейчи. Анан бул чөйрө абдан мындай кыйындар гана жашап кетет дейт го. Анан сиз ошондойлорду кантип жеңесиз? Психологияда окуганымдан да ошондон болду го дейм. Башында аябай мындай мынтип ойлочумун да. Мен мурда ушунчалык адамдардын көзүн карачумун. Мен өмүрүмдөчү сүрөткө түшпөй кеткен учурум бир эле жолу болгон. И то мен спорт ордосунан чыгып баратып, аябай настроением жок, мындай ыйлагым келип чыгып баратып, анан бирөө түшүп алчы дегенден мынтип эле кетип калгам да. Жана чоң хейттер болгондо ошону эле жазышты да, башка эчтеке жаза алган жок. Чындап мен дегенчи бир жолу байкем айтат да, айыл эмеге бардык, түп жакка барып, анан бир башка айылга барып, анан Нурзат сүрөткө түшүп койчу, суранып атчу, чыгып түшүп койчу деди да. Анан макул деп, сен түшпөйм деп отургам да, түшпөйм эмес, андай түшүп коюп, анан ал жерде деген мисалы 2000-3000 киши да. Анан мен чыктым, анан кийин күн тийип турат да. Ошол ысык күндө жылмайып түшөрдүм. Ошо жылмайганыңданчы, сен кантип жылмайбай? Бирөө мынтип келет да, келер менен экинчиси кайра келет, очередь да. Анан ошондо бирөөсүнө мүнүп түшпөйсүң да. Күлүп түшүшүң керек. Күлүп атып, уягың жагың карышып, ошол мээңе берип, башың чыңалып чыгат да. Анан баягы көз сөз деген дагы турат. Бар да, бул нерсе бар да. Ошол нерселерден анан бирокта 1 саат турду жанымда, 1,5 саат турду, бүтпөйт элчи. Анан Нурзат, жүр деп анан кийин айтты да, мен сени эч качан эми сүрөткө түшүрдүм. Мен түшүндүм, сен жумушуң жаман, ортурбай, мен ойлогом да дейт. Жүр кап эле сүрөткө түшөрбөйбү деп ойлогом да деп коет. Мен да ошол нерсени айтайын деп аткам. Сизге качан жолукпай эле күлүп эле жүрөсүз да, эмоцияларыңызды кантип башкарасыз? Пендебиз да, биз деле ачууланабыз, терс эмоциялар болот дегендечи, ошону кантип башкарасыз? Мен негизи аябай позитивдүү адаммын да. Жаман ойду да жакшыга бурганга, жаман окуяны да жакшыга бурганга аракет кылам. Аябай алдыга умтулгум келет. Мен жашоого болгон даамым аябай күчтүү. Мен аябай жашагым келет. Анан күйөөмө деле айтып берем да, канча өмүрүм калды, просто хочу жить депчи. Ошол сыяктуу надо жить. Анан күлүп жүрө бересиз, мындай кыйынчылыктарды кантип жеңесиз деген суроолоруң болбодубу? Аябай ыйлайм мен да ыйлайм. Мен эң жакын досторум билет, байкуштарым. Мен көп эле хайп болуп кете берем го. Ошондо деген чалат дагы. Ай, алтыным, сен бир макул, сабыр. Сага күч кубат, Ооба, сага күч кубат. Мен кече тиги досум умрада, анан ошол курбу кызым анан коет. Мен сага умрадан дуа кылып атам. Сен иншаллах жакшы өтүп кет депчи. Себеби ар кандай боло берет турбайбы? Анан кээде тийишкен адамдар болот дегендей. Анан жакшы, баары бактылуу болсун деп. Анан кээде айтам да, 4 жылдан бери үйдөн чыга элекмин, болдугулачы депчи. Андай илгери токтосун болуп эфирди бербей жүргөндө ойлошчу да, мен кетсем эле токтосуна кетсе эле мен звезда болуп кетем дегендер көп эле болчу да. Анан караса эле звезда болбой калды да. Анан эмне кылат? Андан дагы дальше согушат дегендей да. Ошондуктан кыйынчылыкты мен баягы сен айтпадыңбы? Бир маал бир учур келди мага, мындай 10 000 жаман комментарий келген сыяктуу. Жана ошондо отуруп алып ойлодум.
Мен ошентип ар бир адамдын көңүлүн кыйбай, ар бир адам менен сүрөткө түшүп, ар бир адамга отуруп алып же саламатсызбы деп жана Одноклассникиден, анан Mail.ru-дан, анан Facebook'тан жазат го. Ар бирине жооп берип чыкчумун да. Элестет. Саламатсызбы дегенге саламатсызбы деп жооп берип чыкчумун да. Анан ошентип эле тей жакшы болуп жүрсөм элечи. Анан ушундай комментарийлер келди, анан мен ойлодум. Андай болбойт турбайбы? Кой өзүмдү ойлойн деп, анан ошол күндөн баштап өзүмдү ойлоп баштадым да анан. Мырза эже, сөзүңүзгө карагылчы. Балким сиз сылыктыгыңыздан ошентип ар бирине жооп берип, ар бир адам менен сүрөткө түштүңүз. Балким ошол белгилүүлүктү жоготуп алам дегенде, балким ошол кезде коркунуч болдубу? Жок, андай. Негизи мен белгилүүлүккө каалап келген эмесмин да. Мен эч качан мен телевизордон чыгайын. Мен деген паланчадай болоюн деген такыр оюмда болгон эмес. Мен Ала Тоо университетин бүттүм. 4-курста кастингден утуп алдым. Анда дагы көп жылдан кийин мен мисалы сразу эле эфирде саламатсыңарбы, мен Нурзат Токтосунова деп тыкылдачу эмесмин. Мени көптөр кийин ушу жылмайган кыз эле жоголуп кетти деп издешип, кийин анан мен түшүндүм. Көрсөң Нурзат Токтосунова дегенди айтыш керек экен деп, анан атым таанылдым да. Мен дароо эле анткен жокмун. Азыр болсо саламатсыңар, кутмандуу күнүңөр менен сиздер менен Нурзат Токтосунованы баштайт го. Анан мен уялчумун да. Ошол 60 мүнөттө мен ошол айткыдай эмгек кыла алган жокмун деп. Анан скромничтеп жүрө бербеш керек экен. Анан мен дагы мындай мезгилге жараша кичине кыйын болуп баштадым. Сен түлкүсүң дей беришти эле, компьютерден ушинтип жаза беришти, мен көзүмдөй го. Анан кай түлкү болоюн деп чечтим. Анан жакшы экен түлкү болсоң, мындай сонун экен, мындай комфортно, таарынбайсың эч кимге. Мен түлкү эмесмин да дебейсиң. Ооба, мен түлкүмүн, кечирип койгула, силерде баары жакшы болсун деп эле кете бересиң да. Алдыда досторуңуз жөнүндө дагы айтып калдыңыз. Анан мен сиздин социалдык тармактан байкап калам. Мындай Айжан Акылбекова белгилүү адамдар менен сапарлашып болуп жүрөсүз. Анан жөнөкөй эле элге такыр таанылбаган, абдан жакын, ынак курбуларыңыз барбы? Албетте. Биз алар менен кенедей кезибизден күлөбүз да, мектепте олимпиадага чогуу барар элек. Ошентип мен негизи достукка аябай бекеммин. Мен ойлочумун да, белгилүү адамдар белгилүүлөрү менен эле дос болот окшойт, анткени баягы мындай деңгээлиби же жүргөн чөйрөсү бир болгон үчүн депчи, мындай жөнөкөй адамдар менен дос боло албай калабы деп. Жок, мен именно жөнөкөй адамдар аябай досторум бар. Себеби мен айылдан мен ким элем, ким болдум да күчүгүм. Мен Токтосуну алып кеткениң менен сен баягы эле ичке сулук эле кызсың. Сен мен азыр мында козуну көрсөм сүйүнүп кетем. Мен козу жыттанып эле жүргөн кызмын да дегендей да. Анан эми калп эле унутуп калып эле, анан көчөкүңдү унутуп калып эле деген болбойт да. Эми бизде Кудайым мээ берди, акыл эс берди, жашасын деп үмүт берди. Анан ошону калп эле башка жака колдонгонго болбойт. Анын үстүнө ой Токтосуну болсоң өзүңө кимдин эле кимге жарык тип атыптыр Айзатка. Мен мисалы Токтосуну болуп жүрүп 1 сага жакшылыгым болду эле. Болгон жок. Токтосуну болсоң өзүңө дегендей да. Белгилүү болсоң өзүңө дегендей. Соц тармактар өнүгүп, Instagram, TikTok ошол жактан эле мындай атын таанытып, белгилүү болсоң жашоо жеңил экен деген айрым адамдардын сиңип калганда ушундайчы. Анан чындыгында белгилүүлөргө жашоо жеңилби же сиз тааныган белгилүүлөрдүн арасында бактысыздар канчалык көп? Белгилүү жакшы. Эгер белгилүүлүктү жакшы кармай алсаң, өзүңдүн белгилүүлүгүнөн чындап баягы спирттик ичимдиктерге берилип кеткендер дагы бар. Туруп жок болуп кеткендер бар, баягы өзүн таппай калгандар бар, өзүн популярдуу болуп жүрүп, үйдө жатканда токтоп калса популярдууга көтөрө албай кеткендер бар. Мисалы, ошол эле аябай белгилүү балет бийчилери деп коелу, же болбосо ошол эле эстрада ырчылары, алар туруп бир травма болуп калса, же бир жашоосунда бир кыйынчылыктар келет да, ошондо кээде ажырашканда деле тура албай калгандар бар да. Ошол жаатта адам өзү белгилүү эмес деп айырмаланбайт экен. Белгилүү эмес болсоң дагы тура албай калат экенсиң, белгилүү болсоң да тура албай калат экенсиң. Бирок белгилүү болгондун жакшы жактары аябай көп. Себеби сен мындай сый-урмат, анандай кандайдыр бир гарантия, мисалы, мен акча сурасам смело беришет дегендей да. Ошол сыяктуу бирок кээде ишенчилиги жок деле белгилүүлөр бар да. Андай адамдар толтура. Ошондуктан азыр сиз айтып атпайсызбы, белгилүү болсо акча келет деп ойлоп калгандар бар депчи. Бирок белгилүүлүк дагы адамдар кыйын. Ал белгилүүлүккө бат эле мындай государство төлөп берет деп белгилүү болуп кетишиң мүмкүн, бирок белгилүүлүктү кармап калуунун
оор экендигин дагы түшүнүшүбүз керек. Себеби аны дайыма кармап туруу, аны дөөлөтүңдү көтөрүү деген сөз бар да. Ошол дөөлөттү көтөрүү бул башка да. Ошон үчүн да Нур Академияны ачтым го дейм. Мен чыгып эле популярдуу болуп кеттим да. Анан бир аз адамдардан сурачумун да, мен кемчиликтеримди айтып койгойчу, ай жакшы алып барып атасың деп. Адамды мактоо бузат да. Анан мактоодон көтөрүлүп кетебиз. Мисалы, белгилүү жигиттердин аялдар менен болгон проблема дагы ошондон да. Биз адам напсибиз бар да. Бизди мактаган сайын кыйын болуп кетебиз да. Анан чын эле ошондойбузбу же бул жасалмабы, ошону байкабай калабыз өзүбүз. Ошондуктан мындай кичине тизгинди тартып туруш. Эгер тизгинди тартпасаң, жашоот сени тартырат дегендейчи. Анан албетте кийинки муунга айтышыбыз керек болот. Азыркы муунга деле айтышыбыз керек болот. Популярдуу болуп кетип калса, эч кайгырбаңыздар депчи. Аял заты үчүн эне болуу мындай бакыт да. Аны түшүнгөн адам, төрөгөн аял түшүнүшү мүмкүн. Анан сиз учурда энесиз, сизди бактылуу айым деп мен ишенгим келет. Бирок ушул бактыңызга жетүү үчүн убагындагы сыноолордон, жеке турмушуңузга байланыштуу элдердин, тууган урук, айылдаштардын кеп сөзүнөн жеңип чыгып ушул бактыңызга жетүү үчүн ичиңиздеги мындай стержен, орусча айтканда, үмүтүңүз канчалык чоң болгон, Нурзат эже? Негизи ойлоп атасың, жаман чоң экен деп атасың. Жок, мен жөн гана бактылуу болгум келди, жөн гана жашагым келди. И жеке жашоодогу кыйынчылыктар дагы менин ошо жакшы жашагым келгенинен болду. Анан Кудайым сынады. Анан мен ойлойм, эртеңки күндөн такыр үмүт үзбөш керек депчи. Азыр дагы гарантия жок алтыным. Азыр дагы эртең эмне болот деген, Кудайдын кандай сыноосу келет деген гарантия жок. Ошондуктан жөн гана жашагыбыз келет да. Анан мындай кылгыла, тиндей кылгыла деп айта албайм. Болгону Аллахтан үмүтүңөрдү үзбөгүлө. Мен всегда ишенчимин, что менде бардыгы жакшы болот депчи. Анан мен эне болорума ишенчимин, Кудайымдын берерине ишенчимин. Ошондуктан азыр ошол экөөнү кучактап отуруп айтам. Маселе эмеде, ушу Хан Теңирде же тиги Манхэттенде да ушунча бактылуу болгон эмесин, экөө пип кылып коет. Ошолорун тазалап атып дагы күлөм да. Анан көрдүңбү, жашоодо приоритеттер болот да. Сен кимдир бирөө үчүн бакыт ошол дайыма сахнада жүрүү, көп акча табуу, кимдир бирөө үчүн бакыт ошол баласын кучактоо, кимдир бирөө күйөөгө чыкканда бактылуу болом деп ойлойт, кимдир бирөө күйөөсүнөн кеткенде бактылуу болом деп ойлойт, кимдир бирөө ушу кайнынем эле мага тийишпей калса мен бактылуу болот элем деп ойлойт. Ошол сыяктуу бакыттын ар кимдин өзүнүн умтулган нерсеси бар. Анан ошол умтулганга жеткенде дагы бакыт бул эмес турбайбы деп ойлойсуң да. Мен ар бир интервьюмда ушул нерсени айтып келем. Психолог болобу же башка белгилүү адам келеби, мындай азыр бардыгы жүрөгүнүн тынчтыгын издеп, ушул нерсени каалап калды. Акча, бийлик, байлык ал нерсени бере албайт экенин билип атышат да. Анан сиз жүрөгүңүзгө тынчтык келгенин кайсыл учурда сездиңиз? Же дагы деле ошонун үстүнөн иштөөдөсүзбү? Жок, мен мындан 4-5 жыл болду го, ошо тынчтык келди. 4 жыл мурун жоолук салындым. Бирок жоолук салынган сага тынчтык алып келет дегендик эмес. Балким Нурзат айткан, мен жоолук салынсам тынч болуп калам деген деп келбегиле да. Жоолук Аллахтын ыраазычылыгы үчүн салынгыла. Просто салын деген үчүн гана салынасың. Ал эми ички жан дүйнө менен иштеш керек. Дайыма китептерди окуш керек, жакшы адамдар менен сүйлөшүш керек. Ошол эле менин Жазгүл досум, же Сумай досум, же Айжан досум, Асель досум деген сыяктуу досторум бар. Ошолор менен тынбай сүйлөшүү дагы бири-бирибизди саздан чыгарганга, бири-бирибиздин ийнибиздин көтөргөнгө, башыбызды көтөргөнгө балким кандайдыр бир салымын кошкондур. Адам ичинде ар дайым эле бир калыпта боло бербейт. Бир учурда мындай тең салмактуулук жоголуп кеткен учур болот го. Ошондойлордо сиз кандай чараларды колдоносуз? Эмне кылып кайра өзүңүздү тынчтандырып, тең салмактуулукка алып келесиз? Бардыгын Аллага тапшырам. Мен айтам, Аллахым, сен жаман ситуациядан дагы жакшы ситуация жаратып койгансың. Сен жакшыдан дагы жаман болгону бирөөнүн аркасын ачпашың керек да. Бирөөгө жаманчылык кылбашың керек. Аллах аны көрүп турат да. Мен мисалы жашоомдо мындай карнатсан атайлык кылып эч кимге жаманчылык кылган эмесмин. Аллах аны көрүп турат. И каждый раз мени камырдан кыл сургандай сурат ситуацияларданчы. Ошондуктан мен жаратканыма чексиз ишенем. Мен тагдырымдын баарын тапшыргам, өзүмдү тапшыргам. Себеби чын эле мен колуман эчтеке келбейт экен да, Айсатка. Мына мен азыр ушул жерде отурам. Балам эмне кылып атканын билбейм да. Түшүнүп атасыңбы? Мен ага өзүмдүн влиять эте албайм. Бул акчадагы кызыма эч нерсе кыла албайм.
демек Кудайга гана тапшырам да. Бирок Кудайга тапшырууну үйрөнүү дагы аябай чоң жумуш да. Айрым энелер бар, ошол балдарын калкалап коюп бере албайт, ошол мындай жаратканга тапшыра албаган учурларда тескерисинче балдарына мындай терс таасирин тийгизип коюшу мүмкүн экен да ошол нерсе. Сиз айтып атпайсызбы, ошол жаратканга ишенип ошол нерсеге тапшырам, ошол нерсеге келүү кыйын депчи. Сиз ошол нерсеге келдиңизби? Келдим. 10 жылда келдим го дейм. Алдыда сөз болуп кетти, баягы айрым адамдар менин атымды кошуп хайп болуп кетет, мындай айтып кетишет деп, жана сизди байкасам көп учурда унчукпай коет экенсиз да. Бул нерсени айрымдар алсыздык деп кабыл албайбы? Каалагандай кабыл алсын. Мага Же бул күчтүүлөрдүн сапатыбы? Албетте күчтүүлөрдүн сапаты. Бул ага убакыт коротпошубуз керек, ага энергиябызды коротпошубуз керек. Себеби эмнеге тийсең ошол болосуң да. Жаман эмеге тийсең сасыйсың деген сыяктуу. Колдон келсе сабырдуулук кылып койгон аябай жакшы. Сабырдуулук бул мусулмандардын жакшы сапаты. Сабырдуулук, окей, баары өтөт жаным. Падышалар өтүп атат го дүйнөдөн. Анда убактыбыз келип калды, Нурзада. Чындыгында сиз менен да көп убакыт мындай отуруп алып, маектесек абдан сонун болмок. Сизден окчу, үйрөнчү нерселерибиз абдан көп. Эске ушул өзүңүз издеп жүргөн, ошол тапкан бактыңыз кут болсун. Көрүүчүлөргө айта турчу сөзлөрүңүз болсо жыйынтыктайбыз. Урматтуу айымдар, бизге дайыма жан дүйнөбүздө жетишпеген нерселерибиз болот. Дайыма ички претензияларыбыз болот. Дайыма бизди түшүнбөйт деп ойлойбуз. Кайсыл бир учурда биз дагы аларды түшүнбөйбүз. Анан кандай жагдай болсо дагы өзүңүздү унутпаңыз деп айтат элем. Өзүңүзгө кам көрүңүз, өзүңүздү көтөрүңүз. Бул жашоодо адам бири-бирин көтөрбөйт экен. Өзүңүздү көтөрөсүз, Аллага таянып көтөрөсүз да. Байкасаңыздар, адамдар бири-биринен пайда гана алгысы келет да. Пайда бириктирет. Бирок сиз өзүңдү жакшы көргөнүңүздө, өзүн жакшы көрүү деген бул эгоизм эмес. Бул деген өзүн жакшы көрүү, менде да жакшы болсун, башкаларда да жакшы болсун деген нерсе да. Ошондуктан абайлап жаман сөздөргө өзүңүздү ара көрбөй, жаман кишилерге өзүңүздү ара көрбөй, жаман окуяларга, ушактарга, нааразычылыкка, ооруга өзүңүздү ара көрбөңүз. Себеби сиз Аллах жараткан эң эле жакшы пендесиз. Сиз жакшы тамак жегенге татыктуусуз. Сиз жакшы кийим кийгенге татыктуусуз. Сиз жакшы сөз укканга татыктуусуз. Ал эми өзүңүздү жаман сөздөргө ара көрүп атсаңыз, демек сиз өзүңүздүн үстүңүздөн иштеш керек болот. Мен баарыңарды жакшы көрөм. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге дагы бүгүнкү эфир бир аз болсо да пайда алып келсе, биз абдан кубанычтуу болобуз. Бул видеону бөлүшүп коюңуздар дагы суранабыз. Жакшы ой пикирлериңиздер болсо комментарийге калтырыңыздар. Анда кийинки эфирге жолукканга чейин саламатта туруңуздар.